қан майданға да төшін тосып барған, қайра тартпай дұшмандан. Халқым үшін де шағылғандай жанған, қайратынан жанбаған. Ай, Қырғызстаным сенің, açık olsun asmanın, elimde saqtağan mekenin, azamattın asqarı. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз деген зыяраттарыбызды буйруса улантып атабыз. Азырда Көктерек айылынын тургундарына келдик. Бул жакта 13 кожолук, 13 үй бүлө бар экен. Жалпысынан алардын айылы ушул Кыргызстандын Тажикстанда болгон анклавы эсептелинет. Толугу менен тегерек чети бүт Тажикстан мамлекети менен курчалган. Ошондуктан согуш болгон учурда алар келип туруп ушул бүт 17 үйдү тең күйгүзүп салган экен. Бүгүн бул жакта 13 үй бүлө бар экен. Ал үй бүлөнүн арасында ушул 3 үй бүлөнүн мындайча өзгөчө статустагы балдары бар. Аларга 25 000 сомдон, калган 10 үй бүлөгө биз 20 000 сомдон Чикаго ынтымагы жана биздин классташтар жамаатынын атынан тапшырабыз. Аллах таалам ушул кылган чоң бир жакшылыкты иншалла кабыл кылсын. Баары чогуу мекенибиз менен, эл жерибиз менен тынчтык ниетинде алардын ийгилиги ушул бактылуу жашоосунда иншалла ушул багытта бир дуа кылып туралы. Мамлекет тарабынан буйруса үй бүлөлөрүн кайра оңдоп беребиз деген убадалар берилиптир, бирок эми үйсүз калды, мал мүлксүз калды. Ушул жан жаныбарлары, айтканда короодо малдары жок болуп калды. Ошондуктан биз колдон келишинче иншалла жардам көрсөтүүгө аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Şu Amerika'daki bizim mekendeşlerge bizden ısık salam uşul Көктерек айылынын тургундарынан берген мына ушул жардамыңар өз колубузга келип тийди. Силерге рахмат. Силерге Алла Таала кең пейил берсин, кетпе тырыскы берсин, бекем ыйман, бекем ынтымак берсин. Кыргыз элибиз мындан кийин мындай эмелерге туш келбесин. Тынчтык, амандыкта жашайлы. Аларга Алла ыраазы болсун. Амин.